Жогорку кеңештин депутаттары 11 март күнү жаңы баш мыйзам долбоору боюнча референдум өткөрүүгө макулдугун беришти. Бул боюнча шаар тургундарыбыздын ою кандай? Сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Алдыда чогуу көрөлү. Азыркы учурда Кыргызстанга жаңы конституция керекпи? Керек да обязательно. Ар бир президент келген сайын конституцияны которот. Бизге адат болуп калды го. Чында. Демек, учурда которуш керек конституцияны, э? Обязательно да. Сиз Которбосто кошумчалап коюп туруш керек да, кем жерлери. Керек да. эмне себептен керек, мисалы, сиздин ой пикириңиз? Мурунку конституция эмне кылды эле? Азыркы эми иштеш керек. Иштегенге мүмкүнчүлүк бербей атышат. Бут тосмойлор толтура болуп атат. Кичине убакыт бериш керек да. Убакыт берсе анан өзгөрөт Кыргызстан. Оңолот деп мен ишенем. Конституция элге иштеген конституция болсо колдойм, жаңыны. Жаңыны. Демек колдойсуз, э? Колдойм. Азыркы заманда жаңылаш керек го дейм баарыбыз эле. Себеби кайсыл жакка жаңыланыш керек бул тууралуу? Эми заманбапка караш керек да азыр. Заман талабына ылайык караш керек. Албетте, жаңы мыйзам болбосо болбойт да. Мурункулар уже бүттү да. Конечно, колдойм. Себеп? Себеп өзгөртүү керек да. Ыңгайсыз, азыркы талапка ыңгайсыз, дал келбейт да. Ой, жок. Вообще не желаю. Вот какой был конституция, ошондой эле калсын. Керек го дейм. Керек, Албатта керек да. Билбейм, жаңыланыш керек деп атпайбы. Жакшы болсо негизи кабыл алыш керек, негизи жакшы конституция келсе кабыл алыш керек да негизи. Мен оюмча өзүм жеке оюм ушундай да меники. Керек сөзсүз. Себеп? 30 жылдан бери эмне болдук? Эми мыйзамга карата кабыл алынышы керек. Конституция азыр кабыл алынышы керекпи? Билбейбиз ошону. Точно. Ну, я полагаю, что вообще-то это устраивает Конституция. Если что-то новое внесение какое-то будет, почему бы нет? Ушунча болдук, баардыгы алынсын деп атат, алынсын балам. Эми бир немеде болгон жакшы. Алынсын. Жок, эми конституция жана туура кабыл алынганыбы? Эми алда белгиленет да. Туурабы, туура эмеспи, аны эл тандайт. Эл тандайт, эми эмне кылам? Эми мен не делем, алынсын да, эми көпчүлүк о. Эми тиги закон чыгарып аткандар билет го, керек деп кабыл алып атышпайбы? Анан эми биз саясатка аралашкыбыз деле келбей калды азыр. Керек го дейм. Керек да. Себеп? Айта албайм. Керек го. Себеп? Билбейм, эми элдин баары муну карапайым эл кыйналып атат, мондай. Анан чоңдор ойлонбойт деле эчтекени. Биз өзүбүздүн арабызды өзүбүз эле тартып атабыз да, мисалы. Өзүбүз эле баардык немесин бүт эле өзүбүз тартып атабыз да. Анан билбейм эми. Кийинки учурда эми балдарыбыз кандай жашайт? Биздин баягы ата-энебиз баягы өкмөт бакчы да, билинчи эмес да. Азыркы күндө биз өзүбүз багып атпайлыбы? А биздин балдарыбызды ким багат? Алардын келечеги кандай болот билбейм, эч ким түшүндүрүп бере албайт го дейм. Кабыл алынсын. Себеп? Себеп эми кичине оңолсун да. Кыргыз жери, кыргыз эли дегендей. Антпесе каждый на себя тянет это дело. Хотя бы бир киши бүт баарын бүтүрөт өзү. Антпесе болбойт, бардак өзүңөр көрүп атпайсыңар. Саламатсызбы эже? Жаңы конституция азыр кабыл алынышы керекпи? Азыркы учурда анын кереги жок го дейм. Себеби элдин проблемасы андан башка деле толтуруп атпайбы? Менин оюм да жеке. Билбейм, айта албайм. Алынышы керек эле го, Кабыл алынышы керекпи? Керек. Потому что бизде азыр мурдакы бийлик жакшы иштебеди да. Азыр президентский башкаруу керек. Депутаттар иштебейт атат. Азыр президент башкарып, президент жоопкерчиликти алыш керек да. Азыр келген премьер-министр 3 ай, 6 ай иштеп эле жоопкерчилик жок кетип калып атат. Ответственность эч ким жооп бербейт атат. Анан президент эми иштесе 6 жылдын ичинде өзү тыянак чыгарып, анан эл баа берет да кандай иштегенине. Менин оюм ошол. Андан сырткары кала тургундарыбыздан 11 апрелде өтөт деп болжолдонуп жаткан референдумга барасызбы же жокпу? Эгерде барсаңыз кандай добуш бересиз деп дагы суроо салып көрдүк. Алдыда чогуу көрөлү. Сиз өзү референдумга барасызбы? Барам. Кандай добуш бересиз? Эми көрөм да. Макул же каршы добуш бересизби? Макул дейм да. Референдумга буйруса барабыз го.
Кандай добуш бересиз? Каршы же макул? Эмнеге макул деп Референдумга ушул жаңы референдум болсун го мен макулмун. макул. Ооба. Чоң рахмат байке. Жок. барабыз албетте атылуу болгондон кийин барыш керек да. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Биринчи программасын окуп көрөлү, андан кийин ошого жараша иш кылалы. Барам. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Макул деп эле барам. барам. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Макул берем да. Референдумга. Референдум кылыш керек, Садыр Жапаровду колдош керек. Ошо. Конечно, барам. Обязательно. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Каршы. Барам. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Макул. Макул. Жок, барбайсыз азыр. Барбайсыз. Жок. Барабыз. Кандай добуш бересиз? Ошол эмеге Каршы. макулга добуш беребиз. барам. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Эми немесине карап макул боло турганда макул, жок боло турганда жок. Өзүңүз референдумга барасызбы? Барам. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Макул. Барабыз. Кандай добуш бересиз? Макулсузбу же каршысызбы? Тандайбыз да. Азыр пока тандай элекпиз. Окуй элекпиз конституцияны. Окуп туруп андан тандап анан ошого жараша жооп беребиз. Сизчи байке референдумга барасызбы? Барабыз, барам мен. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Айтпайм. Я не знаю. Пригласят, с удовольствием пойду. Кудай кааласа. Кудай кааласа. Кандай Барам. добуш бересиз? Макул же каршы? Эми мен макул дегенде добуш берем эми. Көпчүлүккө карап эле, элге карап ушу айынан айын. Референдумга барасызбы сиз? Мен барган эмесмин, барбайм. Эми көрөбүз го, референдумга барабыз да. Ал милдетибиз деп эсептейбиз да. Барбасак да болбойт да, барыш керек. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Аны ойлонуп туруп андан кийин берейин. Азыр орто жолдо турабыз го. Барабыз. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Эми көрөбүз да, тагы окуш керек да, эмне кылып атат, кандай жазып атышат, ошолоруна жараша иш кылабыз да. Анан барып эле добуш бере берген болбойт да. Кандай жагы жагат бизге, ошону карашыбыз керек да, ооба да. Барып эле жүрөм. Барганда деле колдойбуз, баарын кылабыз, анан баарын кылабыз деген кылынбай эле келе атпайбы. Мисалы Садыр Жапаровду деле ошентип айттым. Билбейм, эми күтүп атабыз, дагы күтөбүз да. Эгер референдумга барсаңыз кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Макулду эле берем да. Обязательно. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Макул. Макул добуш бересиз. Жок. Барбайсыз, Чоң рахмат эже. Барабыз да. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Макул деп эле беребиз го. Чоң рахмат эже. Сиз референдумга барасызбы өзүңүз? Барам. Кандай добуш бересиз? Макул же каршы? Макул.